Чечендердин антитеррор деген силер экранда көрүп аткан каналында кавказдыктардын аң сезимин ойготуу аракетинде кавказдыктар кандай бийлейт, алардын маданияты кандай бийик турат, анан арабтардыкын көргүлөчү деп салыштырганга аракет кылып бир видео чыгарыптыр да. Ошол видеосуна көңүл бурсак, бул жерде кавказдыктар кандай бийлейт көргөзүп атат, анан арабтар. Айырмасын көрүп атасыңарбы? Кавказдыктар кандай бийлейт, маданияты кандай турат. Анан бул арабтардыкын эркектеринен бери куйругун чайкап бийлеген бийлери ушул деп кавказдыктардын аң сезимин, ар намысын ойготконго аракет кылган видеода. Биздин Кыргызстанда дагы Атамбаевдин учурунда ушундай аракеттер болгон. Бул жөнүндө мурда видео чыгаргам. Аны YouTube'га кирип, могу спору вокруг хиджаба в Кыргызстане деп жазсаңар чыгат. Бул жерде дагы бир жагына кыргыздын кийимин, экинчи жагына болсо арабтардын жанагы хиджаб, никаптарын салынган аялдардын сүрөтүн коюп, анан кайран элим кайда баратабыз деген сөз менен адамдардын аң сезимин ойготуу аракети болгон да. Ошол видеого дагы кыскача көңүл бурсак. На одной стороне изображены женщины в традиционной кыргызской одежде, а на другой замотанный в паранджу и надпись «Бедный мой народ, куда мы идем?». Там есть слова. Атамбаевдин өзүнүн бул тууралуу сүйлөгөн сөзү да бар, ага да көңүл бурсак. Алмазбек Атамбаев не подтвердил, но и не опроверг. Зато заявил прямо на встрече с Ангелой Меркель, что готов выделить деньги на то, чтобы плакаты были развешаны по всей стране, что и было сделано. Под видом религии не надо нам навязывать чужую культуру. Такие баннеры нам нужны. Я знаю, там же никто плохо о ком-то не говорится. Просто 3 фотографии и ставится вопрос, куда мы идем, куда мы должны пойти. Ну, яркий пример. Один баннер ночью сорвали, потому что люди, которые срывают, они не терпят иного мнения. Скандальный баннер. Атамбаевдин учурунда ушу баннер аркылуу адамдардын аң сезимин ойготуу аракети болгон. Мен тереңирээк дагы айтып кетким келет. Арабтардын эмнесин үлгү коюп, алардын кийимин мода көрүп кийип атасыңар. Хиджаб, никап дегендерин. Бул арабтардыкы да. Арабтар жөнөкөй эле хиджаб, никап эмес, ошонусун кийип алып, кылымдардан бери келаткан салттуу бийлерине көңүл буруп көргүлөчү.
алласын такай кайталап турат. Бул ырдап атканда ошол сөзүн коштоп турат. Бул арабтар накта мусулмандар. Эгерде YouTube'га кирип арабча жазып, могу каналына кирсеңер, миңдеген видеолор жалаң ушундай. Эркеги дагы, аялы дагы куйругун чайкап бийлеген айырсыз бийлери. Эгерде ислам дини адамдарды айырдуу кыла турган болсо, эң ириде арабтарды кылмакта. Арабтардын мына кебетеси ушул, карап көргүлө. Мындай каналдан жүздөгөн каналдар бар. Кээде ой туулат, Арабияда арабтар жалаң эле ушу менен алек го деп ойлойсуң. Аны өзүңөр ойлонуп көргүлөчү. Кыргыздын менталитети, адеп ахлагы, абийирдүүлүгү, салт санаасы бийик турабы? Ата бабабыздан бери келаткан. Же ушу арабтардыкыбы? Муну мода көрүп атасыңар да. Хиджабын кенеде кыздарыңарга салынтып, аны менен эле токтобойт да. Ислам деген дайыма киргенден кийин ары тереңдеп жүрүп отурат. Андан кийин эми никабына өтө баштадыңар. Анан барып биягын үйрөнөсүңөр. Анан толугу менен араб болосуңар. Ушулардын кейпин кийесиңер. Каналга катталып, видеого лайк басып, башкалар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар.